бизде кыргызда абдан жакшы неме бар да, сары май озантыптыр деген бар да. Кыргызда ушундай бала төрөлсө сары, көрдүңүзбү? Кыргыздын байыркы улуулугунун, кыргыз бул улут болуп жаралып улуулугун биз ушулардан билсек болот да. Мен айтпадым башында, ар бир ушу альтернатив медицинада ар бир клиент менен пациент менен иштеп атып, биз ошо кыргыздын ар бир айтып кеткен макалдары, айтып кеткен осуяттары биздин ден соолугубузга чоң жардам бергенин мен таң калдым да. Мына мисалы ушул сары май жөнүндө айтып калдыңыз. Сары майды озантат дейт. Мына жаш баладан баштайлы. Эне 9 ай боюнда көтөрүп, анан төрөдү. Төрөгөндө эле кыргыз ошол кыргыз үйдө эле неме кылган, баланы төрөткөн. Ошондо сразу баланын оозуна сары май салган. Билесизби эмне үчүн? Себеби деген, ал 9 ай апанын ичинде кыймылдабай жаткан да. Анын өтү иштегенди билген эмес. А өт качан иштейт экен? Өт сары май, оозго май түшкөндө иштейт экен да. Оозго май түшкөндө мээ кабар берет өткө. Өт даярдан сары май кетип атат. Любой, бирөөлөр мисалы оливка майын жакшы көрүшү мүмкүн. Бирок биздин кыргыздын өзүнүн сары майы, демек оозго түшкөндөн кийин эле мээ клеткалары, мээ нейрондору бизге өтүбүзгө кабар берет экен, даярданып тур, сен минтип жыйрылып, азыр иштейсиң, сары май келет, аны эртесиң деп. Көрдүңүзбү? Жаш бала деген, анын өтү деген билген эмес да, жыйрылышты. Анан эмне үчүн ушундай калган экен? Мен абдан таң калдым да. Сары май түшкөндөн кийин өт куюлат дагы, баланын бала 9 ай жашап, эненин ичинде жашаганда дагы эненин киндиги менен кишечник бирге да, киндиги менен бирге. Ошол балада биринчи заң пайда болот. Эненин ичинде жатканда деле ичегиде биринчи заңдар пайда болот да. Анан дагы бир немеси, энеден бизге эненин ичегисиндеги көбүнчө грибки деген микроорганизм энеден балага өтөт да. Мына ошо сары майды берген себеби биринчи заңды эмес, менде ошо грибкин айдап кетиш үчүн берилет экен да. Заң менен келет да. Заң менен кошо, ошо өт куюлганда эле заң менен кошо эненин киндиги аркылуу балага өткөн ичегидеги грибкилерди бул өт кууп сыртка чыгарып берген дагы балада колика болгон эмес. Куйрук май жедирет, Куйрук май бул щелочь болуп саналат. Биз май деп элестеткен менен бул бизге организмге жакшы пайда бере турган тамакта. Дагы маекте айтып кетермин, биздин каныбыздын ичи кислотно-щелочное равновесие деп коет да. Биздин каныбыздын ичинде кычкыл жана жегич деген чөйрө болуш керек. pH, ооба. Ушул биздин каныбыздын чөйрөсү канчалык pH жогору болсо, ошончолук биздин каныбызда мен башында айтып кеткен бир микроорганизм жашабайт. Демек, ошол биз щелочь чөптөрдү ичишибиз керек экен, щелочь тамактарды жешибиз керек экен. Ошолордун бирөөсү бул куйрук май болуп саналат. Көрдүңүзбү? Куйрук май щелочь болуп саналат. Канчалык этти жейсиз, бирок сөзсүз түрдө куйрук майды кошо жеңиз. Себеби деген ал эритип бергенге жардам берет жана оңой сиңет, каныбызды щелочка айландырат. Бул биринчиси. Экинчиси, куйрук май бул илгерден эле биздин апаларыбыз жаш бала жөтөлүп калса куйрук май сордурган. Көрдүңүзбү? Демек, өпкөнүн клеткалары үчүн эң керектүү нерсе бул ушул куйрук майдын составы экен да.